медицинасына ополтоодой салым кошкон 94 жаштагы хирург, медицина илимдеринин доктору, профессор Мамбет Мамакеев эң узак убакыттан бери иштеп келе жаткан врач катары Гиннес рекорддор китебине кирген. Ал эми 2 апрель күнү өлкө башчыбыз Садыр Жапаров Мамбет Мамакеевке Манас орденин тапшырды. Мындан улам Медиа 24 порталы эл сыйлыгын Мамбет Мамакеевдин сыйлыгын куттуктап иш кеңсесине баш бакты. Эл сыймыгы алгач бул ийгиликке алып келген жол кандай башталгандыгын баяндап берди. Мына мен 69 жыл иштейм. Азыр мен 94 атаммын. Буюрса мен эми күнүгө азыр эми жаш келип калгандан кийин отуруп алып 3-5 операция жасайм. Эми Гиннестеге мен түшүнүм да жок болчу. Бул билчүмүн, бирок ушундай организация бар. Всемирный Лондондо деп. Өткөн жылы эгемендик күнгө карата Манас Орден. Экинчи степень орден берди. Кеше Аларчада биздин жаңы президентибиз Садыр Жапаров тапшырды. Мен кечеде айттым, кубантканы менде Союз убагында республикада болгон наамдын баары бар. Орден, наам, бүт. Жалгыз ушул Манас экинчи жок болчу. Буйрусаган кече жеттим. Мен кичине айтып берейин, бөбөрөккө ушул алган орден, наамдарды качан, кимдин колунан, эмне кылганыма берди. Советтер Союзу убагында Турдакын Усубаличтин убагында мен орден Октябрьский революция берди. Ал баягы Союз убагында Ленин орден кирден экинчи орден болчу. Орден эмгек кызыл туу орденин алдым анда. Заслуженный врач дегенди берди. Усубаличтин убагында. Бул 70-жылдарда да. Биринчи жогорку советке депутат болдум. Эмен кыска андан кийин Масалиев болуп калды. Масалиевдин ордунда орден эл достугу, дружба народов деген. Заслуженный деятель наука деген берди. Академияга член-корреспондент болдум. Экинчи жолу дагы депутат болдум. Андан кийин Акаев келди. Эгемендүүлүк болгондон кийин Акаев президент болуп келди. Акаевдин убагында Манас 3-чү, 1-чи орденде. Академик дегенди алдым. Герой Кыргызской, Кыргыз Республиканын геройу дегенди. Анан муну улуттук хирургия борбору деп берди да. Кыргыз медицинасынын багына бүткөн даңазалуу хирург Мамбет Мамакеев 1927 жылы 1 октябрда Ысык Көл облусунун Керегеташ айылында жарык дүйнөгө келген. Ал учурда 94 жашка келип калса да бүгүнкү күнгө чейин операция жасап ишин улантып келет. Ал 69 жылдык эмгек жолунда 30 миңден ашуун операция жасаган.